Жайында жасалуучу эң жакшы 5 процедура. Жай айында активдүү эс алуулар башталгандыктан ультрафиолет нурлары биздин терибизге ар кандай көйгөйлөрдү алып келиши мүмкүн. Бул тактар, бырыштар жана теринин ашыкча кургоосу. Бул проблемалардан бизди биоревитализант процедурасы алдын алат. Кожаны нымдаштырат, азыктандырат жана ультрафиолет нурунун зыяндуулугун алдын алат. Экинчи процедура бул албетте жайка пилингдер жана карбокситерапия. Бул күнгө күйгөн териге жана ашыкча кургаган беттерге экспресс метод болуп саналат. Заматта бетти нымдаштырып, лифтинг эффект берип, жаңы түшкөн тактарды агартуусуна себеп болот. Үчүнчү процедура бул плазматерапия. Тромбоциттерге бай болгон сыворотканын жардамы менен бет терисине жана чач терисине укол саюу менен кожаны жаңылайбыз, азыктандырабыз, күн нурунан чачты дагы, бетти дагы сактайбыз жана кожа заматта сыяйт этип калат. Төртүнчүсү бул ботулинотоксин. Жай айында биз күн нуруна өтө көп тырышкандыктан ар кандай заломдор жана бырыштар пайда болушу мүмкүн. Бул процедуранын жардамы менен бул көйгөйдүн алдын алсак болот. Ошондой эле денебизде ашыкча тер десе, бул процедура менен терди токтотконго болот. Бешинчи процедура албетте бул массаж. Бетибиздеги ар кандай ачыктарды кетирсек болот, бетти агартканга болот жана жашартабыз.